Республикасының президенті Садыр Нуркожоевич Жапаров. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жаңы шайланып, ант берүү аземинин алдында турган депутаттары. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасы жана мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 77-чи беренесине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык, Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын ыйгарым укуктары токтотулганын билдирүү менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чи чакырылышынын 1-чи сессиясын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, мен Чолкунбай Албек мырза Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, мен Чолкунбай Албек мырза Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант берем. Масабиров. Мен Карыбек Улуулукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, Кыргыз Республикасынын Мен Карыбек Улуулукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, мен Карыбек Улуулукбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдетимди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүмдүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Акимбаева Гульнара Орозбекова. Урматтуу депутаттар, дагы бир маселеге көңүлүңүздөрдү бура кетейин. Буюрса, Жогорку Кеңештин төрагасын жана анын орун басарларын шайлап, тармактык комитеттерди, фракцияларды түзүп иш алып барууга киришесиздер. Мына ошол комитет, фракция жыйындарына ар дайым эле министрлер өзү келсин деген талапты коюп, чакыра бербешиңиздерди өтүнөр элем. Мен дагы 2 жолу депутат болгом, билем эмне үчүн атайлап министрдин өзүн чакырасыздар. Айтпай эле коеюн, бул трибунадан аны. Албетте, айрым учурларда министрлер өздөрү келиш керек болгон мыйзам долбоорлору болот, бирок башка учурларда алардын орун басарлары менен иштешсеңиздер.
Анткени мен министрлерди 24 саат бою керек болсо түн уйкусунан ойготуп алып иштеткен учурларым болот. Күндүз зарыл учурларда чакырып калсам, дайым эле жогорку кеңештемин, комитеттин же фракциянын жыйынындамын деп күндө эле ушул жерде жүрүшөт. Министр деген күнү түнү дебей министрликтин ишин жылдырыш керек өзү негизи. Ошондуктан мындан ары мамлекеттин ишинин натыйжалуулугу үчүн орун басарлары менен же маселеге тиешелүү адистер менен көбүрөөк иштешсеңиздер. Ошо конкреттүү белгилегенде атасыз Биринчиси, бул мына биздин депутаттардын өзүнүн шайлоочуларына жасаган жумуш боюнча жыл сайын милдеттүү түрдө отчет бериши мыйзам эмнегейин деп жатам. Болсо мына көрүп жатабыз, депутаттар 5 жылга шайланат, бирок 5 жылдан кийин элдердин астына чыгып табылбай калат да. Ошондуктан жыл сайын элдин астына чыгып, элге кандай кызмат кылды? Ал экономикага кандай таасир этет? Кандайсыз? Экономикага кандай таасир этет? Мисалы билесизби, азыр Кыргызстандын ички дүң продукциясы жан башына бөлгөндө канчадан тура келет? Несине бөлгөндөсүз? Жан башына бөлгөндө. Ар бир адамга бөлгөндө, Кыргызстан 7 миллион адамга бөлгөндө биздин ички дүң продукцияны канчадан тура келет? Дүң продукциясын билесизби? Ооба. Канча мындай жатканда балыктарын айтасызбы? ВВПны жан башына бөлгөндө. На душу населения. Мындайча айтканда, ар бирин айтканда, биздин округтар райондорго бөлүнүп өткөн. Сиз азыр райондулук эмессиз, сиз жогорку кеңешке келдиңиз да. Жогорку кеңешке. Ошол жагынан алганда, азыр ички дүң продукцияны жан башына бөлгөндө канчадан тура келет азыр биздики? Азыркы убакытта ошол нерсени тактап алышым керек экен. Тактап сиздерге да бир маалымат берем деп. Жок, азыр сиз экономиканы көтөрүш керек деп атасыз. Экономиканын абалы кандай экенин билбей туруп азыр кантип көтөрөсүз аны? Жок, көтөрөбүз аны. Кудай буйруса, бир тактап алып туруп, анан сиздерге бир жооп беребиз деп мен ишенди айта алам. Жок, эми сиз тактагычаңыз биз ойлодук, сизди дап-даяр болуп келди дедик да, бышып келди дедик да. Ооба, туура айтасыз. Эми мен да өзүмдүн юридикалык сферама жакыныраак ошол жака иш алып барам, укук тартиби боюнча. Бирок бул экономика маселелерин караштырабыз. Макул, азыр эң көп кылмыштар булар алдамчылыктар. Алдамчылык кылмышын азайтуу үчүн эмне кылыш керек? Биринчи мыйзам. 209 статья боюнча бул ошо мошенничество, орусча айтканда көптөгөн мындайча айтканда ошол көп болуп атат. Кандай кылып азайтсак болот ошону? Кайсы мыйзамды киргизсеңиз ошол азаят? Мошенничество боюнча бул көбүнчө азыр бизде социалдык тармактарда көп болуп жатат. Ошол нерселерди биздин өзүбүздөн киберпреступность боюнча көбүрөөк ошол нерсе көңүл бурсак, ошол нерсе чечилет деп ойлогон ойдомун. Ошондой, бирок кандай кылып, кайсы мыйзам менен чектей аласыз? Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.